Жарым тонналык аял 80% арыктады. Бул сүрөттөр сизди таң калтырат. Ал ашыкча салмак менен кантип күрөшкөнүн бир нече телеканалдар аркылуу айтып жетишти. Тажрыйбасы менен тажабай бөлүшөт. Мексикалык Майра Розелес ашыкча салмактан жабыркап келген. Ал басалчу эмес, ал тургай оодарылууда азап эле. Дээрлик жарым тонналык кызды кароо түйшүгү анын жакындарына түшкөн. Бир жолу Майра болду, баарын өзгөртүү керек деген чечимге келгенин бүгүн Picture.ru жазып чыкты. Майранын 470 кг салмактагы учуру. Ашыкча салмактан улам анын буттары деформация болгондой көрүнчү. Бул чындыгында кыздын эрктүүлүгү гана эмес, жакын арада жүз берген кайгылуу окуяда себеп болгон. Эжесинин уулу башынан оор жарат алып, ооруканада каза болот. Майра баланын үстүнө капыстан кулап кеткенде, ал думчугуп өлдү деп көрсөтмө берип, өзүнү күнөөлүү деп көрсөтөт. Бирок укук коргоо органдары карманыбыздын айыбы жок экенин аныктап, баланын өз энесин түрмөгө камайт. Майра түшүнүп жетет, эми эжесинин балдарын да андан башка эч ким камкордукка ала албайт. Акыры арыктоого киришти. Эң биринчи кезекте Майра өз салмагынын бир топ бөлүгүнүн арылуу үчүн операция жасатыш керек эле. Аны ооруканага которуу үчүн бүтүндөй команданын күчү керек болду. Бул өтө оор процесс болду. Майрага бир нече олуттуу операция жасалды. Шишик жана жара басты. Тери менен булчуңдарынын абалы начар болчу. Ошого карабай ал 80% арыктай алды. Бул чынында таң каларлык. Реабилитация узак убакытка созулду, бирок операция ийгиликтүү өттү. Мындай семирүүдөн кийин операция өтө чоң стрессти жаратат. Адатта хирургиялык кийлигүүшүүдөн кийин адамдар тез убакытта эле кайрадан салмак кошо баштайт. Майра жеңилип берген жок. Дарыгерлер физикалык кыймылга уруксат берери менен ал арыктоого бет алды. Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоого убакыт келди. Бир кездеги жарым тонналык аял экенин элестетүү мүмкүн эмес. Азыр Майра 91 кг салмакта экенине карабай, келишкен сулуу айым болуп чыга келди. Бул ашыкча салмак менен кантип күрөшкөнүн бир нече телеканалдар аркылуу айтып жетишти. Тажрыйбасы менен тажабай бөлүшөт. Аял эжесинин балдарын камкордукка алып, дени сак жашоо образын алып барат. Булак Калыс медиа.